Саламатсыңар балдар. Бүгін кыргыз тили сабагы. Числону сабактын темасын дептерге жазып алгыла. Бүгін сабактын темасы текст менен иштөө. 14-беттеги 8-көнүгү Касым Тыныстанов деген текст окуйбуз. Сабактын максаты текстти окуп түшүнөбүз, байланыштуу кепти өстүрөбүз. Тексттин мазмунун сүйлөп берүүгө машыгабыз. Балдар, сабактын башталышында маанайыңар кандай? Быйтыкчаларды карап, өз маанайыңарды дептериңердин оң бурчуна калем менен белгилеп алгыла. Биринчи быйтыкча: эгерде баардыгы жакшы, сабакка даяр болсоң тарт. Мага баары бир десең, экинчи быйтыкчаны тарт. Мен ойлонуп жатам, бүгүн тапшырмаларды аткара аламбы деп өзүңөн күмөн санасаң, үчүнчү быйтыкчаны тартып кой. Эми балдар, биз текст деген эмне? Тексттин мүнөздүү белгилери кайсылар? Аты, темасы, мааниси, маңызы, мазмуну кандай болот? Мына ушул суроолорго токтолуп көрөлү. Алды менен текст деген эмне деген суроого жооп берели. Кана эсиңерге салып көргүлөчү. Текст деген эмне? Текст бул жазылган оозеки же жазуу түрүндө берилген билдирүү. Ал эми текст эмнеден турат? Текст символдордон, сөздөрдөн, абзацтардан, саптардан, фрагменттерден, беттерден турат. Балдар, бүгүнкү сабакта жаңы сөздөр дагы кездешет. Бул сөздөрдү сөздүк дептериңерге жазып, жаттап алгыла. Мааниси — значение, маңызы — основа, мазмуну — содержание. Үрккөн эл, бежавший народ, атылып кеткен, был расстреляны, эл агартуу институту, институт просвещения. Балдар, биз бүгүн Касым Тыныстанов, эл агартуунун эң биринчи профессору жөнүндө текст окуйбуз. Анын өз элиңди, өз тилиңди, өз жериңди, өз ата салтыңды үйрөн, бил жана аны көздүн карегиндей сакта. Ал сенин көрөр күнүң, ичер сууң деген накыл кеби ар бир адамдын жүрөгүндө сакталуу. Балдар, 14-беттеги 8-көнүгүдө Касым Тыныстанов деген текстти ачып, кунт коюп окугула. Окуп жатып, текстти маркировкалап чыккыла. Сага тааныш маалымат болсо канатча кой. Жаңы маалыматты билсең плюс белгисин кой. Эгерде сага түшүнүксүз же болбосо кененирээк билгим келет деген суроолор туулуп калса, анда суроо белгисин коюп чыккыла дагы тексттин үстүнөн кайра иштегиле. Кимде-ким текстти окуп чыкса, орус тилине оозеки которуп көргүлөчү. Астындагы 9-көнүгүдө суроолор бар. Ал суроолорго жооп жазгыла. Эми түшүнүүңөрдү айтып бергенге машыккыла. Азаматсыңар, балдар, бүгүн сабактан эмнени билдиңер? Баардык суроолорго жооп бере алдыңбы? Бул суроолорго жооп жазгыла. Эми үй тапшырмасы: жаңы сөздөрдү жаттап алгыла. Балдар, сабакка көңүл бурганыңарга рахмат. Азаматсыңар. Баарыңар толук иштеди деп ишенемин. Жакшы калгыла.